Президент Садыр Жапаров студенттердин жана социалдык жактан коргоого муктаж балдардын жогорку билим алуусуна каржылык жеңилдиктерди берүү тууралуу жарлыкка кол койду. Жарлыктын негизинде төмөнкү тапшырмалар аткарууга берилген. Президент төмөнкү иштерди аткарууну тапшырды. 2021-2022 окуу жылына жогорку жана орто кесиптик мамлекеттик билим берүү уюмдарында окуу акысынын тарифтери кийинки 3 окуу жылында Кыргызстандын жарандары болуп эсептелген студенттер үчүн көбөйтүлбөөгө тийиш. Жетим, ата-энесин багуусунан ажыраган балдарга, бала кезинен майып адамдарга, майып балдарга, биринчи жана экинчи топтогу майып жарандарга жогорку кесиптик окуу жайлары үчүн мамлекеттик билим берүү гранттарынын 5% жыл сайын берилип турууга тийиш. Министрлер кабинети 2 айлык мөөнөттө төмөнкү зарыл чараларды көрсүн. Менчигинин түрүнө карабастан жогорку жана орто кесиптик билим берүү уюмдарынын студенттерине окуу акысынын наркын 10 айдын ичинде бөлүп төлөө мүмкүндүгүн берүү. Мамлекеттик жогорку жана орто кесиптик окуу жайлары чыгашалар жана кирешелер, анын ичинде социалдык эсеп боюнча чыгашалар сметасынын аткаруусун көзөмөлдөө. Мамлекеттик жогорку жана орто кесиптик окуу жайларын мамлекеттин үлүшү бар банктарда тейлөөгө өткөрүү. Эсептөө палатасы жогорку жана орто кесиптик мамлекеттик билим берүү уюмдарын бюджеттик жана атайын каражаттарды максаттуу пайдалануусуна аудиттин натыйжалуулугун көрсөтсүн. Жыл сайын 1 апрелге чейин аудит жөнүндө отчетторду президенттин администрациясына берип турсун. Башкы прокуратура билим берүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын аткарылышына, окуу акыдан түшкөн каражаттардын максаттуу пайдаланылышына системалуу түрдө көзөмөл жүргүзсүн. Жыл сайын 1 апрелге чейин тиешелүү маалыматты президенттик администрацияга берип турсун. Аталган жарлык күчүнө кирсе, студенттердин окуусуна, ошондой эле билим берүү уюмдарынын финансылык ишинин ачык айкындуулугуна да өз таасирин тийгизери айтылды. Буга чейин негизи окуу жайлары менен студенттер контракттык бөлүмдө негизи билим алган студенттердин ортосунда келишим түзүлгөндө алар окуу акысын окуу жылынын ичинде 2 бөлүп төлөөгө милдеттендирилчү. Ушундай практика буга чейин болуп келген. Эми мындан ары президенттин жарлыгына ылайык студенттерге окуу акысын 2 бөлүп эмес 10 айга бөлүп төлөөгө мүмкүнчүлүк берилип атат. Кубаныч Пазылов Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 2 курсунун студенти. Ал ушул убакка чейин окуудагы контракттык төлөмдөрүн кошумча жумуш иштеп өзү төлөп келгенин айтат. Эми мынтип жарлыктын негизинде окуу төлөмдөрү 3 жыл бою көтөрүлбөсүн укканда башкалар сыяктуу эле кубанганын жашырбайт. Студенттерге деле оор болуп жатат. Жылына 2000 сомдон кошулуп турчу. Буга чейинки контракт окуган студенттерге алдыңкы 3 жыл бою ошол 2000 сомдон канча сомдон болсо да кошулбай турган болуп, президентибиз жарлыкка кол койду. Бул эң жакшы. Буга чейин контракттарды мен өзүм төлөп келген. Сабактан тышкаркы жумуш менен алек болуп, азыр бир топ жеңилдик болду. Өзүң жаныңды да бакканы жана контрактты да төлөгөнү жеңилдиктер байкалып жатат. Дастан Камчыбеков дагы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабастан группалаштары менен тең тайлашып окуп жаткан убагы. Буга чейин анын контракттык төлөмдөрүнө мамлекет тарабынан жеңилдик каралганы менен калган бөлүгүн өз убагында төлөөдө кыйынчылыктар жаралганын айтат. Азыркы учурда мен бөлүп төлөйм. Ошол эле декабрь айына чейин мисалы 50%-ын берген болсом, андан кийин дагы 50%-ын берем да. Ата-энебизге дагы көз каранды болбогонду каалайбыз да. Себеби буга чейин бизди карап, бизди өстүрүп, чоңойтуп келип, анан дагы бул жактан контракт деп дагы алардын ойлондургубуз келбейт да. Ошондуктан мындай контрактты ошол эле эмеде калтырганы бизге албетте чоң мотивация болот, мындай шык болот да. Өлкө боюнча жалпы 73 жогорку окуу жай бар. Анын 33-ü мамлекеттик, 40-ы жеке менчик болуп саналат. Анда быйылкы жылдын эсебинен 219 миңден ашуун студенттер билим алууда. Ал эми 153 орто кесиптик билим берүүчү окуу жайында окуган студенттердин саны 90 миңди түзөт. Гүлдан Амомунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.